Мен Каратай Үмүт Сатыбаевна 60 жаштамын. Кара-Сор районундагы Мадайлы өкмөтүнүн Асанчек участкасында туулганмын. Ата-энем кызматкердин үйүндө. Ата-энем өзү жогорку билимдүү адамдар болгондуктан бизди баарыбызды жогорку билимге ээ кылышкан. Кулунчак билим берүү мекемеси бул 2013 жылы 13 апрелде 13 бала менен бала бакча ачканмын, Кулунчак балдар бакчасы деп. Кийинчерээк 2015 жылы ата-энелердин суроосу менен жалпы билим берүүчү мекемеге айланган. Мен өзү кыргыз тили адабиятчы мугалим болуп эмгектенип жүрдүм. Акыркы мезгилдерде бала бакча көйгөйү биздин мамлекетте аябагандай тартыш болуп, ата-энелер балдарын бакчаларга жайгаштыра албай, ал жерлерге өздөрү жумушка кошо алып кетип, болбосо жумушуна кедергисин тийгизип жаткандыгын көрүп, анан көптөгөн балдардын бала бакчага тартылбай, эч кандай билим, тарбияга суусап жатышкандыгын көрүп, мына ушул актуалдуу маселени колго алып, ата-энелерге, жалпы эле мамлекетибизге бала бакчаны шарты менен ачып, негизгиси балдарды сүйүп, ошолорго билим жана тарбия берүүгө ниеттенип ушул бакчаны ачтым. Мына ошол көйгөйлөрдү чечиш үчүн аябагандай күчтүү эрк керек экен. Акча каражаты чындап эле жетишсиз болуп, ошол жагынан бир кыйла мүчүлүштүктөр болуп, кичинекей айылда бир мал кармап жүрчүбүз, ата-энелерден калып эме кылган. Мына ошолорду айдап жүргөн машинелерибизди сатканга чейин барганбыз да, чындап эле. Түрдө азыр мигранттардын балдары көп эсе бар. Аларды жок деп айтуу мүмкүн эмес. 12 жыл аралыгында 12 класс 6 группа кылып көбөйткөнгө жетише алдым да. Ошол мезгилде 8 адам иштеген болсо, азыр 41 адам иштеп жатат. Балдар менен аларды сүйүп, аларга мээримим түшүп, аларга тарбия берүүнүн жолдорун мурдатан эле жакшы билгендиктен улам менде андай көп көйгөй пайда болгон жок. Мезгилдин талабы ушунчалык күчтүү болуп баратат. Мына ошол мезгилдин талабы эмнени талап кылып жатса, мына ошого айкалыштырып, өзүңдүн командаң менен чогуу чаран иш алып барганыңда, анан сен жеңишке жетишесиң деп ойлойм. Азыр акыркы кездерде мына өзүңөр деле байкап атасыңар да, биздин мамлекетте жумуш ордуларын камсыз кылуу чоң маселе. Бакчалардын, ал мектептердин көбөйүшү менен кайта мага мындай бир чоң мотивация болду. Акселерация программасын мен капысынан эле Facebook'тан окуп калганмын. Ошол бизди кабыл алып атканда эме толтурганыбызда жаш өзгөчөлүктөрүбүздү сурап жаткан. Анан ошолордун арасында эң улуусу экендигин өзүм сезип, анан анын перспективасы инвестиция алса болорун аябагандай ал жигит белгилеген. Бирок мен эч ойлонгон жокмун, мен ошол жерде жеңүүчү болуп чыгып инвестиция ала аламын. Себеби азыр жаштар күчтүү болушат. Бизнесимди, өзүмдүн ушу бакчамды, мектебимди башкаруунун жолдорун үйрөнөйүн, дагы билбегенди билейин деген ойдо эле барган болчумун. Биз негизгиси бала бакчадагы программаларды кеңейтилген түрдө алып, мен өзүмдүн программамды бир чоң калыпка салып алышыма өтө чоң түрткү берди. Делегирование боюнча үйрөттү да. Мен мурда өзүм эле жалгыз эле бардык эле жумушту өзүм аткарганга аракет кылып эле күн түн тынбастан иштеп жүрүп өчкем да. Анан ошол кишинин мага болгон баягы акыл насааты мени окутуп, өзү жеке мени окутту да, окутканынан улам мен азыр жанымда андай кыйнабастан акселераторге катышкандан кийин чындап эле чет мамлекеттерге чыга баштадым. Өзүм үчүн да кам көрө баштадым. Үй бүлөмө дагы убакыт бөлө баштаганга жетиштим. Бирок ошол жаштардын арасында көрсө биз совет мезгилиндеги алган билимдерибиздин ошончолук күчтүүлүгү, ошончолук бизге жеткиликтүү болгондугунан улам мен ошол жерде экинчи орунду ээлеп, бул программа аркылуу мен инвестиция алганга жетиштим да. Бирок бул мен үчүн күтүлбөгөн окуя болду. Программанын жеңүүчүсү болуп табылып,
20 000 доллар эсебиндеги инвестиция алууга жетиштим. Ошол жылы балдардын көптүгүнө байланыштуу биз бала бакчага кошумча имарат салып жатканбыз. Мына ошол кошумча имараттын ички ремонтторуна жана ошол имараттын ичине балдар бакчасына зарыл болгон эң керектүү эмеректерди алууга жетишип, анан айрыкча жогоруда айтып кетпедим, мигранттардын балдары бизде көп болгондуктан баягы ата-энеси ал жакта жүрүшөт да, бул жакта чоң ата, чоң энелерине же бир ишеничтүү адамдарына таштап кеткенден кийин бир канча мезгил биз бакчада, мектепте окутуп, баланы тарбиялап, билим берип, даяр кылып берип атабыз дагы. Алар ошол Россияга же бир чет мамлекетке алып барганда кыйналбай эле өздөрүнүн жаш өзгөчөлүгүндөгү класстарына отуруп атышат да. Дайыма эле 3-төн 5-ке чейинки балдарды бекер багып берүүнү мен алдыма максат кылып коюп, ошолорду багып келе жатам.